Так, Дастан Шаршеев жөнүндө эмне дейсиз деп жазган экен. Не демек эле красавчик дейбиз, элдин баарына кызматын көрсөтүп атат. Мынакей кыргызга кызмат кылып атабыз деген ушундай болот, достор. Канчалыгын акчасын үнөмдөп берип атат. Билесиңер да, жол кирен 2,5 миң Дубайдан да чыккан. 2200, 2,5 миң да чыккан. Анан азыр канча 1500бү, 1600га чыгып койдубу Дастан? Бул биринчиси. Экинчиси, жакшылык деген жана сальташ өргөн айткан экен. Дубай болбойт деп. 2,5 очат. На самом деле $1800 жол кире деген экен. Дубайдын жигиттери буга эмне дейсиңер я? Эмнеге силер $700 аласыңар, услугаңар $500 еще, $1200. Неге аласыңар бир машинеден? Вопрос да. Мынчалык кетти, запчасть алгандан, запчастан да кармап калсаңар керек деп ойлоп атам менчи. Еще дагы, кече дагы бирөө жөнөттү мага. Дубайдан албай эле койгула деп наалып атат. А карасам, бамперине салган экен. Шел момундай. Бампер бер жагында шел, нар жагында болсо момундай кыйшык. Элдин баары ишенип силерге заказ кылып атса, жашынака салбайсыңарбы жигиттер? Эмнеси экен? Баягы сөз бар, кыңыр иш 40 жылда билинет дейт. Билинип калдыңарбы? Уят жигиттер. Маскаңардын баарын чечип салды го Дастан Шаршеев. Дубайды дагы, Кореяны да бүт баарын арзандатып салды. Мына айтып отуңар эле, кыргыз элим силердин кызматыңыздарда деп отуңар эле. Кызматыңар ушубу? Я. Ортодон акча жеп калмайбы? Уят де. Мына калың эл бүт баары билип калды азыр. Мен тааныганымда тааныбаганымда бүт эле жөнөтүп атышат мага. Бүт эле көрүп атабыз. Оюңузду айтып коюңуз, кандай дейсиң деп. Дастан Шаршеевге ийгилик каалайбыз. Молодец дейбиз. Баягы өзү айткандай 5 колду салбай акыры мындай иштеп атат да. Буюрса айтылгандардын баары ишке ашса, бир кыйла эле баягы машинелерин баасы түшөт буюрса. А Дубай тигил кымбат айтып аткандар, там жол киреден жеп аткандар эми силер аман болгула. Нааразы болуп калдык биз. Мен да бир жол заказ кылгам чынында. Тоже мен акчамды калып кетти да Дубайда бирөөнүн чөнтөгүндө. Нааразы болуп калдым мен да. Уят жигиттер, дагы бир жолу уят. Мактаган кыз тойдо дадан кетет болду баягычы. Кудайден кур калбайт. Салам алейкум. Кудай десеңер ошого услуга $500 деле шүгүр кылсаңар жетмек силерге. Азыр могул Дастан, Аскар, Бектур ызычы болуп атышпайбы? Кореяда $1600 на самом деле тигилер 1200дөн 1500дөн алып келип, 2200дөн 2500дөн алып келип атышат, бул жалган депчи. Мындай да, кимдин каналы бар болсо, кимдин таанышы бар болсо, ал 1600дөн алып келип атат. Демек Дастандын тааныштары күчтүү, каналы күчтүү, ал 1600дөн алып келет экен. Берки балдардыкы балким андай тааныштары жок, алып келе албайт андай суммачы. Иштей бергиле, аны эмне ызычы чыгарып атасыңар? Ладно, ал Дастан, анда Дастанга кайда болгула 1600дөн алып келем дегендерчи. Анан мен бул жерде өзүмдүн оюм айтып кетейин дедим. Мындай да, ал Дастан качып Америкада жүрөт. Ошондой маалымат бар. Мен лично ал адамды тааныбайм да. Анан убагында мэрияда иштеген, анан бирдеке болсо керек да. Жөн-жөндөн адам өзүнүн элинен, өзүнүн жеринен качпайт да. Мен ушинтип уккам. Бул мен факт жөн качканмы эмес билбейм, мен просто ушинтип уккам. Ошо элден жана комментарийлерден окугам, бул качып кеткен бирдеке бүттү. Ошону эле айтып атам да. Укканым эле айтып атам. А мен чынында билбейм ал эмнеге кеткен Америкагачы. Аскар менен Бектур Кыргызстанда иштеп атышат. Алардын офиси бар. Алар силер менен договор түзөт. Алар машина алам десеңер, любой убакта алардан доомат кылып требовать эте аласыңар да. Мен сенден муну заказ кылгам, тигини заказ кылгам. А тиги адамдан заказ кылсаңар, кимден требовать этесиңер? Өзү Америкада болсо, ошондуктан бул жерде мындай логиканы эле включать этиш керек да. Тиги Америкада жүрөт, а булар болсо Кыргызстанда.